Күн сайын милиция кызматкерлери ар кандай кырдаалдарга туш болгон туристтерге жана эс алуучуларга жардам көрсөтүп келишет. Бул алардын негизги милдеттеринин бири болуп саналат. Алар туристтерди кызыктырган аймактарды же болбосо жайларды табууга жардам беришет. Биринчи тиешелүү жардамдарды көрсөтүшөт, жоголгон буюмдарды табууга жардам беришет. Атүгүл адашкан балдарды ата-энелерине кайтарышат. Ушундан улам көптөгөн туристтер милиция кызматкерлери тарабынан аткарылып жаткан иш-аракеттерине ыраазы. Меня зовут Всеволод, я из Москвы. Приехали мы примерно неделю назад. Впечатление очень хорошее. Впечатление просто замечательное на все 100. Очень добродушные, гостеприимные люди, улыбчивые, всегда готовы помочь на каждом шагу. И атмосфера очень дружественная здесь. Могу сказать, что вот на Соленом озере наша машина поломалась, нам подъехала экологическая полиция, которая была готова нам помочь. Сразу сказала: ребята, чем вам помочь? Это было, конечно, приятно. Вот, мы сами справились, и вот мы здесь. Облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги белгилегендей, жайкы туристтик мезгилде эс алуучулар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу чөйрөнү түзүү Ысык көл милициясынын негизги милдети. Андыктан милиция ар дайым тартип сакчылыгында болуп, убакыттын кайсы мезгилинде болбосун жардамга келүүгө жана эс алууңузду эстен кеткис кылуу үчүн өз кызматын көрсөтүүгө дайым даяр.